Кызыл Кыяда 2 футбол аянтчасы курулат. Бул тууралуу президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев менен Баткен облусундагы футбол ассоциациясынын жетекчиси Айбек Ражаповдун жолугушуусунда белгилүү болду. Облустук бийликтин маалыматында жолугушууда облус башчысы Ражаповго аймактагы футболду өнүктүрүү аракеттерин активдештирүү, жетиштүү шарт түзүү үстүндө иш алып баруу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле жакында түзүлгөн Лейлек Разаков командасын колдоо көрсөтүү, Сүлүктүү шаарында да футбол командасын түзүүнү тапшырды. Ал эми футболго кызыккан кыздарды колдоо, жерлерде кыздар футболун түзүү, өнүктүрүү боюнча тапшырмаларды койду. Маалым болгондой, алдыда Кызыл Кыя шаарында 2 футбол аянтчасы курулат. Анын бирөөсү жасалма чөп менен болсо, экинчиси табигый чөп менен болот. Демилгени жергиликтүү бийлик менен Кызыл Кыя футбол союзу биргеликте ишке ашырат. Учурда облуста Нур Баткен, Шахтер Кызыл Кыя, Металлург, Кадамжай, Исфайрам, Карадөбө командалары түрдүү мелдештерде облустун наамын коргоп келишет.